Tokamcıbek Kıdırşaевич. Ben o şarın durumunu okuyorum. Aysu Abdurrahimовна, sizden hakikat izlep jardım surayımın. O şarın durumunu menin atamı bugün 17 yanvar 2021 жылы Саат 11 çabasında kapak alıp geçişti. Hiç kanday dalili yok, hiç kanday doказательствосы yok. Advokatsız ben atamı kapak alıp geçti. Biz 2 yıldan beri belgili bolğonda Celle Atambaev'tin yenisi menen 2 yıldan beri sotlashıp kele жатабыз. Бұл жерде Ош шаарынын ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Боронов Мураттын заказы менен бүгүн мен атам камап салышты. Бизде акыйкат барбы же жокпу, бизде закон иштейби же иштебейби? Биз канча жылдан бери ушу кайрылбаган жерибиз калбады. 2 жылдан бери президентке чейин кайрылып жатты, президентке чейин арыз жазып жаттык. Бүт күч органдарына арыз жазып, эч кандай жооп ала албай жатабыз, эч кандай акыйкатты көрө албай жатабыз. Сизден суранамын, өз көзөмөлүңүзгө алып, бизге жардам бериңизчи суранамын мен сизден. Ушундай биз Жалил Атамбаев азыр Ош шаарында бүт ушундай кара иштердин баарын жасаган ушу Жалил Атамбаевдин заказы менен бүт нерселер акыйкатсыз каралып жатат. Ош шаарын ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Боронов бул Жалил Атамбаевдин өкүл уулу экен. Ош шаардык Ош областынын соттун төрагасы Жалил Атамбаевдин кече болгон тоюнда Жалил Атамбаевдин баласына өкүл ата болгон. Бүт төрага, бүт ушул начальниктердин баары Жалил Атамбаевдин өзүнүн адамдары болуп, биз карапайым адамдар ушундай жаба чегип жүрөбүз. Сизден суранам, өз көзөмөлүңүзгө алып бизге жардам берип коюңузчу суранамын мен сизден.